Бердикожо Биназаров. Сынчынын купулуна толгон кыз. Чыгарманы окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Экинчи аудио бөлүм. Аппак иномарка кеминди көздөй зыпылдап баратты. Машинадагы экөө өз ойлору менен алек. Салондо акырын чыккан музыка үнү сыбызгыйт. Жагымдуу музыка Медеттин жаш кезин эске салды. Ооба, ошондо дагы ушул музыка армияга узап баратканда жаңырбады беле. Тең туштар менен таң атканча уктабай, узатуу кечесинде бийлеп, ырдап, көңүл ачышкан. Эртең менен аскердик бөлүккө баратканда ак түстөгү Волга жеңил автоунаасынын радиосунан азыр угуп жаткан музыка жаңырганда Медеттин жүрөгү кысылып, жаш кези менен коштошкондой сезбеди беле өзүн. Алдыда аскердик милдет күтүп турат. 2 жыл эл жерден алыс болуп, мекен сакчысы болом деп өзүн бир башкача сезген. Ошондон бери ушул музыканы жакшы көрөт. Ортодогу тынчтыкты сабырсынчы бузуп, Медет, чындыгында калыс карасак, Калипанын айткан сөзүн туура түшүнүш керек. Анын деле сага болгон кызгануу сезими ойгонду да. Кече айтпадым беле, улуу байбичеси баланы жылкынын арасына жетелеп барып киргизип жибергени жөнүндө. Анын сыңары Калипа дагы ич күйдүлүк кылып, төрөлгөн балага зыян иш кылбасын. Эстегенде сага эскертип коеюн. Албетте Калипа андай ишке барбайт деп ойлойм. Бирок пендечилик кылып ачууга алдырып койсо иштин бүткөнү, деди. Ооба, сиз туура айтасыз. Баарын текши ойлойлу. Баса азыр биз Бурулкандын ата-энесине барганда кызыңардын колун сурап келдик деп кантип айтабыз, деди. Медет, сен андан камсанаба. Илгертен элибизде салт бар. Кызды үйгө жуучу келет деген. Бурулкандын мүнөзүнө, тарбиясына, сүйлөгөн сөзүнө байкоо салсаң, тектүү жердин кызындай. Бара көрөбүз. Ал жагын мага кой. Сынчы сөзүн башкага бурду. Медет, эгер Бурулканга үйлөнүп калсаң, үй алып бергенге сенин алың келеби? Келинчегин Калипа алсаң ал, бирок үйгө алып келбе деп айтпадыбы? Медет жолду карап бараткан калыбында 2 бөлмө квартиранын акчасы даяр. Ишоң жагына болсо Бурулкандын наамына үй алып берейин деген ой бар. Антпесем болбойт. Ал үйдө өзүмө каттатсам текшерүү басат. Фирма дагы өзүмө катталууда. Абдан туура. Бул айткан сөзүң мага абдан жакты. Көрсө сен баарын алдын ала пландаштырып койгон турбайсыңбы? Анан эмне кылам? Медет машинасынын тормозун чукул тепти. Машина бир топ жерге чейин сүрүлүп барып токтоду. Дагы жакшы, ээн жер болуп калды. Сабырсынчы келме келтирип, жолдон чуркап бараткан баланы карады. Медет машинадан түшүп, тиги бала кирип кеткен үйдүн дарбазасына келип, эшигин какты. Үйдөн чыккан орто жаштагы аялга салам берип, кечиресиз, сиз уулуңузга сак болбосоңуз болбойт. Азырда машинанын астында калып кала жаздады. Абайлабасаңыз, бул кан жолдон бирде болбосо, бирде кырсыкка учурап жүрбөсүн. Көчөгө чыгарбаңыз, деди. Аял башын ийкеп, макул, ал балам тентек болуп атат. Кече дагы бир киши катуу сөгүнүп келди эле. Чара көрбөсөм болбой калды балама. Сиз айткандай, бирде болбосо бирде кырсыкка учурайт, деп күнөөлүү кишидей жооп берди. Жакшы калыңыз, балага сак болуңуз, деп кабагы салыңкы машинага басып келди. Күн кечтеп, мал кезүүдөн келе баштаган маалда 2 жүргүнчү үйүнүн үстү конверт формасына жабылган дарбазанын жанына келип, машинадан түшүштү. Эшиктин алдына келип токтогон чоочун машинаны көргөн үйеси утурлай басып, адашып жүргөн кишилер о деген ойго жетеленип, салам берди. Берилген саламды кабыл алган сабырсынчы, сиздин атыңыз Караганбек эмеспи, деди. Чоочуркаган калыбында башын ийкеп, Караганбек менин ысмым, эмне болду? Деп суроолу карады. Сынчы эч шашылбай, анда Кудай конок болуп конуп кетели. Атыңарды алыстан угуп атайын, сизге келдик. Мындайды күтпөгөн Караганбек, келгиле, үйгө киргиле. Үйгө конок келген жакшы болот. Илгертен жолоочуну, же атайын келген кишини конокто салтта бар. Киргиле, үйгө киргиле. Мен дарбазаны ачайын, машинаны ичкери киргизип койгула, деп Медетке карады. Караганбектин мейман достугу, кичипейилдиги, жасаган мамилесине ыраазы болгон сынчы, иш оңунда деп ичинен кымылдады. Медет машинаны ичкери айдап кирип токтоткондо,
Карганбектин аялы ким келди деген күдүк ойдо үйдөн чыкты. Эшиктин алдын көрүшкөн коноктор таза турушарын байкашты. Үйгө кирип келатып, сабырсынчы Күмүшай менен учурашып, мурда кийин тааныш кишилердей мамиле жасады. Карганбек өзүнчө калдастап Күмүшайга: байбиче, конокко мүңгүрөлү. Атайын эшиктин алдына конок келсе, коноктобой кетирсек болбойт. Кишинин үйүнө киши келет. Тез кыймылдап чайыңды алып кел. Сиздер үйгө кирсеңиздер, деп жайдары мүнөзүнөн жазбады. Үйгө кирип орун алып отурушканда гана Карганбек конокторго карап: чай келгенге чейин таанышып отуралы. Менин ысымымды сиздер билет экенсиздер. Мен сиздердин ысымыңаздарды билип алсам болобу? Деп сыпа үн катты. Сабырсынчы токтоо мүнөзү менен: албетте болот. Менин ысымым Сабыр. Кочкордон болом. Уруум Азык. Бул жигиттин ысымы Медет. Нарындан болот. Өзү шаарда турат. Деп өзлөрүн үстүрдөн тааныштырып өттү. Карганбек сөздү бөлүп: мен дагы Сарыбагышмын. Өзү курусунан болобуз. Сиз жөнүндө жакшы билебиз. Сизди кызыктырган суроо эмне экенин кийинчерээк айталы. Деп сабырсынчы сөздүн тогу тер жерин айтып, сөздү башка нукка бурду. Байкаганыма караганда сиз экөөбүз жашташ көрүнөбүз. Жашыңыз нечеде? Карганбек мени булар кайдан билет болду экен деп ойлоп, берилген суроого жооп берди. Аңгыча сырттан самоор көтөрүп, байбичеси Күмүшай кирип келди. Чай алдыга келгенде Медет сыртка чыгып, машинанын багажнигинен ала келгендерин үйгө ташып келди. Баштык таттуулар, жер жемиштерди көргөн үй ээлери бул коноктун атайын эле даярданып келгендерин билишти. Бирок эмне максат менен келишти деген бүдөмүк ой үй ээсинин жүрөгүнө үйдү. Сабырсынчы үй ээси Карганбек менен аялынын бүдөмүк ойдо калганын кыймыл аракетинен, жасаган мамилелеринен улам байкады. Бирок сөздү эмнеден баштарын билбей, 2-3 чыны чай ичилгенче үн каткан жок. Ортодо бир топко тынчтык өкүм сүрдү. Бул убакта Карганбек менен Күмүшай да куда түшүп келген адамдар деген гана ойго жетеленишип, коноктор өздөрү сөз баштасын деп сөз күтүп калышты. Медет кыдырата карап, кооз сайылган туш кийиздерге суун артты. Колу уз аял затынын эмгегине эмне жетсин. Көздөрүнүн майын коротуп, эч эринбей кооздоп, жиптердин түрү менен сүрөтчү түрдүү боек менен сүрөт тарткандай, эч бир жиги жок сайылган туш кийиз Медеттин көңүлүн өзгөчө бурду. Ата канат, кыргыз эли эч качан элдин талантын, эмгегин баалабайт. Эгер ушул туш кийизди Европа элинин аялдары жасаса, эбак эле рекламалап, мактап, аялдарынын кадырын көтөрүп, бүт дүйнөгө таанытат эле деп ойлоду. Чын эле өзүбүз эле калыс бололучу. Европа эли эч нерсеге жөндөмсүз, иш кылбаган аялдарын биздин аялдардай 10-15 бала төрөбөй эле 3 бала төрөп койсо кандай сыйлашат. Ал эми биздин кыргыз аялзаты канчалык иш кылбасын, баары бир эмгектери көмүскөдө калып келет. Эки терезенин ортосунда колго сайылган чоң бүркүткө Медет бир топко тигиле карады. Муну байкаган Күмүшай: ал бүркүттү шаардагы Бурулкан деген кызым мектепти бүтөрдө бир журналдан алып сайган. Эмне жагып калдыбы? Деп сурап калды. Медет Бурулкан деген сөздү укканда уурусун карматкан кишидей ыңгайсыз абалда калгансыды. Бул абалдан котулуу үчүн: абдан жакшы сайыптыр. Кызыңыз өзүңүздү тартып, колу жөндөмдүү экен да, деди. Сиз туура айтасыз. Ал кызым мени тарткан, иштемчил. Колу да көп нерсеге жөндөмдүү. Кээде атасына дагы жардам берип жиберет. Ошентип ортодо сөз уланып, сөз кезеги Сабырсынчыга келди. Сабырсынчы сөздү тээ алыстан баштады. Ысык чайды машырлана ууртап алып: илгертен ата бабалардан калган конок айттырбай келет деген кеп бар. Силер бизди эмне максат менен келди деп отурганыңарды байкап олтурам. Эми мен сөздүн ачыгын айтайын. Бирок сиздер сөзгө туура түшүнүп, туура тыянак чыгаргыла. Эми сөздү баштаардан мурун бир окуя айтып берейин. Анан баштайын. Илгери өзүңөр билесиңер, бүт кыргызга таанымал Кожомкул Кааба уулу деген саяк уруусунан балбан чыккан. Азыр ошол Кожомкулдай уул элибизде жок көсө. Ата канат. Баары өткөндөн кийин алаканды чаап, өкүнүп калган адатыбыз бар. Пендебиз да Кожомкулдун кантип өкүнгөнү тууралуу сөз кылайын. Убагында айтылган сөзгө баа бербегени менен Кожомкул кийин бармагын тиштеп өкүнгөн экен. Сабырсынчы сөзүмдү угуп атасыңарбы дегенсип сөзүн кайра улады. Кожомкул Совет өкмөтү орноп, колхоз совхоз уюшулганда өзүнүн айылында актив болуп шайланат.
Ал кезде элдин баары орус эмне айтса туура көрүп, чын ниеттер менен ишке киришпеди беле. Элдин дагы ынтымагы күч алып, ачынган эл тоюнуп, жашоо турмуш оңолуп, элдин жүзүнө күлкү кирип, жаңы өкмөт үчүн жандарын аябай жүргөн учурда айыл аксакалдары Кожомкулга айтпай өздөрүнчө кыз издешет. Карганбек сөзгө кошулат. Ошол убакта Кожомкул бойдок беле? Сабырсынчы жылмая карап, ушул суроону туура бердиң дегенсип, жок, аялы бар экен, баласы дагы болуптур. Бирок Кожомкулдун аялы кичинекей болуп, абышкалардын көңүлүнө төп келбейт. Айтылып аткан сөздү Карганбек бузуп, аларга жакпаса Кожомкулга жагат да, эмне кылат дейсиң? Бирөөнүн аялына киришип. Карганбек, сөздү бурбай уксаң, анан түшүнөсүң. Ошол аксакалдардын жоругу туура болуп атпайбы? Аксакалдар кеңешип, анан кыз издеп, айыл апаны түрө кыдырып бир топ убара болушуптур. Анан ат башынын бир айылынан бир балбан кыз жөнүндө угушуп, сөз билген эки кишини ошол жака жиберишет. Ал эки киши баягыл кыздын айылын сураштырып таап, кыздын үйүнө келип, бир күн түнөшөт. Кыздын ата-энеси жакшылап коноктошот. Кызынын колун сурап келгенин билген ата-энеси, кызыбыз өзү билет, биз анын эркинен чыга албайбыз. Экинчи аял болуп дегенге кызыбыз макулдугун береби, бербейби? Аны өзүңөр сүйлөшкүлө. Эки киши сөз төркүнүнө түшүнүп, өзүнчө сүйлөшөлү деп, кызды обочо жерге чакырып алышып, болгон ишти түшүндүрүп айтышат. Кыз чынында эле олбурлуу, жоон билек эркектердей шар сүйлөшө экен. Эгер Бишкегим туура келсе, элге керек уул төрөйт элем. Мен Кожомкул жөнүндө уккам, бирок көргөнүм жок. Эгер Кожомкулдун көңүлү болсо, мен даярмын. Мындай балбанга тийбегенде кимге тием? Сиздер абдан туура ойлонгонсуздар. Мага келип Кожомкул бир жолу сүйлөшсүн. Сайпана эркекке тийгенче чыгаан уулга токол болуп тийген төшө өйдө эмеспи деп сөздүн ачыгын айткан экен кыз. Эки киши кызды көрүп эле жактырышыптыр. Кыздын турган турпаты, тулку бою, жасаган иши, орунду сүйлөгөн сөзү чыгаан уулдун төрөлүшүнөн кабар берип турганын эки киши да байкаптыр. Ошол убакта ал кызды илгерки сынчылар көргөндө илгиртпей бир баатырга же байга алып бермек. Андай кыз чаанда кездешет да. Чыгаан уулдун жарык дүйнөгө бина болушу аялдан болот. Азыр илгерки кыргыз элинин салтын немистер колдонуп калышыптыр. Алар үйлөнөрдө кыздын канын текшертип, сураштырып, анан үйлөнүп атышат деп укканым бар. Өткөндө кыргыз тилин суудай билген бир бай немис Германияга барып, 5 жыл жашап келди. Ошол айтты. Барганыбызда эле биздин ата тегибизди сурап билгенден кийин кадимкидей куда түшүп, кызымдын колун сурап келишти. Мен эч каршылык кыла албай таң калып эле кызым менен сүйлөшкүлө дедим. Кызымды бат эле көндүрүшүп келин кылып алышты. Ошентип куда күтүп калдым дейт ошол тааныш немис. Карганбек сөзү башка нукка түшүп кеткенине кабатырлана, анан Кожомкул тиги кызды аялдыкка алыптырбы? Деп сурады. Анан тиги эки киши жумгалга келип, аксакалдарга болгон ишти айтышат. Жакшы кабар келгенде сүйүнгөн аксакалдар, эми Кожомкул менен сүйлөшүп аны тезирээк ат башыга жиберели деп, кечинде чогулуп, Кожомкулду чакыртышат. Кечке жумуштап жүргөн Кожомкул мойнунан байлаган иттей аксакалдар чакырган жерге келет. Аксакалдар сөздү алыстан баштап, Кожомкулга экинчи аялды ал, сага ылайык кыз таап койдук. Балбандык сенин башың менен кетпесин, уланып, сенден калган бала эл кадырын көтөрсүн деп айтышат. Кожомкул так секирип, силер эмне деп жатасыңар? Азыр Совет өкмөтү орногон, илгерки эски салттарды токтоткула деп аксакалдардын айткан сөзүнө каршы болуп, өз оюн бербей коет. Аксакалдар катуу кейип, Кожомкулга нааразы болушат. Кийин Кожомкул ооруп төшөктө жатканда бармагын тиштеп өкүнгөн экен. Канткен менен кары кишилердин айткан сөзүн угуп, терең анализдеп көрүш керек эле да. Мына эми Кожомкулдан өзүндөй бала калган жок. Себеби сабасы начар болуп, Кожомкулдан төрөлгөн балдар анын деңгээлине жеткен жок. Силер сөз төркүнүнө түшүндүңөрбү? Деп Медетти карап көз кысып койду. Бул белги сыртка чыгып тур деген эле. Медет ордунан туруп, мен азыр келем деп сыртка чыгып кетти. Карганбек Медеттин артынан сыртка чыгыш үчүн ордунан козголду эле, сабыр сынчы олтур деп ишарат кылды. Үчөө эң калганда сынчы сөздүн ачыгын айтканга сөз камдап, Карганбек менен Күмүшайды карап,
Эми силерди келгенден бери байкап олтурсам, эстүү, түшүнүктүү адамдардан экенсиңер. Силер айтканыма туура маани бергиле, деп тамагын оңдоп, андан ары сөзүн улады. Өткөн жылы бул баланын чоң атасы Кабыл карыя дүйнө салды. Бул дүйнө менен коштошоордо медетке керезин айтыптыр. Чынында бул медеттер набаттуу, эл бийлеген эл жакшыларынын тукумунан. Мага кабыл медетти 7 жашынан ээрчитип келип, сынатып кеткен. Ошондо бул баланы көрүп айткам. Убагында иши алдыга жылып, бир мекемени башкарат. Аялы жакшы жердин кызы болсо, медеттен эл керегине жараган уул туулат деп сынап берген элем. Кийин медеттин өз атасы кудалашып койгом деп, азыркы жашап жаткан аялын алып бериптир. Бул аялынан 2 кыз, 1 уулу бар. Бирок уулу ырдап, ыр жагына ооп, таякелерин тартып калганы чоң атасы Кабылдын жүрөгүнө үйгөн экен. Анам менин жылдыгым өткөндөн кийин Кочкорго сабыр сынчыга бар деп мага жибериптир. Медет экөөбүз кеминде 1 айдан ашык убакыт кыз издеп, көңүлгө туура келген кыз тапкан жокпуз. Сиз эмне сынчысызбы? Карганбек сөздү бөлүп сурап калды. Ооба, анча-мынча сынап коймой жагым бар. Бирок айтканым туура келет деп ишеничтүү айта алам. Азыр заман бузулуп, элдин аң сезими такыр бурулуп баратканы зээндиге айтат. Там-таңдашып шым кийишип, кыска этек көйнөк кийип, өзлөрүнүн уят жери менен мактанып калышты. Канчалык модага шылтап, сулуу көрүнөбүз деп, оу жок кийинишкени менен кыздардын касиети качты. Илгерки аял затын өзгөчө кыздарды кандай сыйлап, алардын көзүнчө ашыкча сүйлөбөгөн эркектер көзгө илбей уят сөздөрдү сүйлөп, сыйлоо деңгээли төмөндөп кетти. Батыш элинде аялдардын көзүнчө сөгүнүп сүйлөө адатка айланган. Эми бизде да алардын адаты өөрчүй баштады. Өзгөчө кыздар өздөрүнүн ордун, деңгээлин билишсе, ошончолук сый болушат эле. Байкасаңар акыркы убакта ажырашуулар көп болуп, балдар тирүүлөй жетим болуп калышууда. Мунун баары аял затынын баркынын төмөндөшүнөн. Мен эми сөздү көп чойбой, айтчу сөзүмдү айтып, каза болгон намаздарымды окуп алайын. Мен айттым го, 1 айдан бери кыз издедик деп. Чынында эле көңүлүмө толгон кыздын табылышы азап болду. Карасаң кыздан көп нерсе жок, бирок көңүлүмө толгону табылбады. Медет дагы акыркы убакта мени менен кыз издегенден тажап, өз иши менен алек болуп калган. Анан эле бир күнү Ош базарына барып, адатымча кырка тизилип, нан сатып турган кыздарды кыдырата карап бараткам. Ошол карап бараткан кыздардын арасынан издеген кызым табылды. Ошондо бир сүйүндүм. Ал кыздын чыганы бул төрөлүшүн кантип билдиңиз? Карганбек, сен өз ишиңди кандай билсең, мен да өз ишимди ошондой билем. Сөз менен айтып жеткире албайм. Кыскасы, менин көңүлүмө силердин кызыңар Бурулкан толду. Бурулкандай кыз чаанда төрөлөт. Силер кызыңар менен сыймыктансаңар болот, деп сөздү чортайтып, айтар сөзүм ушул дегенсип экөөнү карады. Карганбек менен Күмүшайдын оозуна сөз кирбей, делдейип туруп калышты. Бир убакта ортодогу тынчтыкты Күмүшай бузуп, ачуулуу үн катты. Кызыбыз атасындай болгон кишиге кантип тиймегиле? Жакшы, чыган уул төрөбөй эле койсун. Кызыбызды бере албайбыз. Сабырсынчы мындай орой мамилени күткөн эмес. Күмүшайды карап, сабыр кылыңыз. Биз жөн гана силер менен сүйлөшөлү деп келген элек. Эгер каршы болсоңуздар, анда биз жылалы. Сиздерден мындай орой мамилени күткөн эмес элек, деди. Күмүшай өзүнүн олдоксон сүйлөп алганын кеч сезип калды. Сабыр сынчынын сөзүнөн улам Карганбек Күмүшайды бир башкача карап алып жооп берди. Катын киши сүйлөй берет. Маселени мына мен чечем, деп ишеничтүү айтты. Сабыр сынчы Карганбекти ыраазы боло карап, адамдын көңүлү назик келет. Көңүлдү сындыргандан алыс болгонго эмне жетсин? Карганбек, мен сага ыраазымын. Мен жыргаганымдан убакыт өткөрүп кыз издеп жүрөт дейсиңби? Элдин жашоосу оңолсун деген эле ой. Азыр элетели арактын артынан түшүп калды. Аял эркеги дебей, жаш карысына карабай эле Кудайдын коттуу күнү мас болуп, арак деген оору менен ооруп атышат. Ал эми шаарда жашагандар келечекти ойлобой эле акчанын артынан түшүп, акыл эстеринин бардыгын акча ээлеп алды. Элдин келечегин ойлосом, кабыргам кайышат. Бир жагынан арак ичип,
генофондду бузуп атышса, экинчи жагынан уурлукка, алдамчылыкка, алдым жуттумга, ач көздүккө карай жалпы кадам ташташты. Өзүңөр калыс болгулачы, замандын түрү жаман. Деп жүз арчысы менен чекесин сүрттү. Сөзгө Күмүшай аралашты. Эмне, элдин замандын оңолушун биздин кыз төрөгөн бала оңдой алат деп ойлойсузбу? Сиз абдан жакшы суроо бердиңиз. Күйөөнүн камчысы кайраттуу болсо, аялы ыймандуу болот. Эл башы кайраттуу болсо, эли тартиптүү болот деген сөз бекеринен айтылбаса керек. Илгери Сталиндин кайраттуу бийлигинин негизинде душмандардын мизими айтарылып, согуш жеңиш менен аяктады. Эгер Сталинден башка киши болгондо, жеңиш душмандар жакта болот беле, ким билет. Сөздү сырттан кирген Медет бөлдү. Карганбек менен Күмүшай эми Медетти сырдуу, ушул биздин күйөө бала болобу дегенчелик карап коюшту. Бул көз караштан эле Медет баарын байкап, мурдагыдай эркин олтура албай кысынганга өттү. Кантса да болочок кайната менен кайнененин сүрдөгөнгө түрткү кылды. Себеби баштагылар кызынын колун сурап келгенин билишкен эмес эле да. Эми гана Карганбек менен Күмүшай бүт титтерин коюп, Медеттин турган турпаты, жасаган мамилеси, сүйлөгөн сөзү, токтоо мүнөзү экөөнү тең жагып турду. Күмүшай аялды койго алдыра өзүнчө фирмасы болсо, бай турса кызымды кор кылбай багып алар деген ойго жетеленди. Аялдын көзү кызылда дегендей, Медеттин кийген кийиминен бери сынай карап чыкты. Кымбат, баалуу кийимдерди кийип жүргөнүн Күмүшай коноктору үйгө киргенде эле байкаган. Карганбек сабыр сынчыга: анан уланта бериңиз, айтып аткан сөзүңүздү" деп суроолу карады. Сабыр сынчы бул убакта баарын байкаганга үлгүрдү. "Сөз кайсыл жерге келди эле?" деп сурап койду. "Сталин жөнүндө болуп аткан." Баса, ооба, Сталин жөнүндө болуп атпады беле. Сталин грузин элинин уулу экенин билесиздер. Грузиндер кыйын эл келишет. Бирок сөз чынынан бузулбайт дегендей, Сталин грузин элинин кадыр баркын аябай жогору көтөрдү. Дүйнөгө таанытты. Андай ул чаанда гана төрөлөт. Ошол кезде ошончо элди башкарып, катуу даярданган душмандын мизин майтаруу оңой иш эмес. Илгери бир аял кыз кезинде мындай деп тилек кылыптыр: "Кандай аял төрөдү дегендей баатыр олду төрөсөм, же ченебегендей сулуу кыз төрөсөм арманым жок эле." Кийин тилеги кабыл болуп, ай десе аркы жок, күн десе көркү жок ушундай бир сулуу кыз төрөйт. Сулуу кыздар бактысыз болушат деп айткандай, ал кызды калмактар олжолоп кетет да, элди тоноп жан баккан каракчыга сатып жиберишет. Ошонто энеси мындай деп арман кылган экен: "Жок дегенде кызым эл бийлеген, эл жакшысы болгон абышкага тийсе эмне? Эми каракчыдан каракчы бала төрөйт" деп. Илгерки адамдар баарын алдын ала билип, келечекти ойлошкон. Азыр экология да бузулуп, эл майдаланып кетти. Унутчаактыкта күч алды. Баятан бери угуп жаткан Күмүшай менен Карганбек сабыр сынчыга ыраазы болуп олтурушту. Себеби маанилүү, уккулуктуу айтылган сөздөр экөөнүн акылына акыл кошуп, аз да болсо күнүмдүк турмуштун азабын унутушуп, такыр башка нукта ойлонушту. Сынчынын айткан сөздөрү ойлонууга түрткү берди. Өзгөчө Карганбек сынчынын сөзүнө салыштырып, айыл өкмөтүнүн жардамчысынын жоругун эстеп, элдин жашоосуна тоскоол болгон мына ушулар ошону кантип эл башы кылып шайлашканына жооп таба албай турду. Баш аламан жашоонун кедери элге зыянын тийгизерин эми гана ойлоду. Карганбек ордунан туруп, аялы Күмүшайга карап: "Жүрчү сыртка" деп бир нерсени кеңешчүдөй алдыга басты. "Мал союп коноктобосок болбойт го. Сенин оюң кандай? Тиги бала деле түзүгөңдүнөт. Кызың бир алкашка тийгенче, улуу болсо дагы буга тийген оңго. Ансыз деле эки кызың эки алкашка тийип, жашоосу болбой калды. Тиги кишинин айткандары жөндүү болуп турат. Эгер шартын түзүп берсе, кызың жашай берсин. Ойлончу дагы." Күмүшай эмне деп жооп айтаарын билбей турду. Бир жагынан кызын аяп кетти, экинчи жагынан сүйүнүп таатты. Ошончо көп кыздын ичинен кызын бурулкан сынчынын көңүлүнө жакса, анан минтип кадырын салып, кызымдын колун сурап келип атышса, болу чоң сыймык эмне? Атаганат, тиги бала кичине жашыраак болсо эмне деп ойлоп, Карганбектин берген суроосуна ылайыктуу жооп таппай турду. Сөздү башкага буруп: "Кородогу кара көзүнү сой, калганын дагы ойлонобуз да. Мындай маселени ойлоноп чечпесек болбойт го. Баары бир конуп эртең кетишет. Жүрөгүмдө үйгөнү тиги баланын жашы болуп атат.
Канчада экен жашы? Карган эле киши го. Билбейм. Болсо 45-50 барып калса керек. Бирок сынча айткандай, тектүү жердин тукумунан экени билинип турат. Кой анда сыртка чакыр. Малга бата кылышсын. Мен козуну алып чыгайын кородон, деди. Күмүшай үйгө кирип, сыртка чыгып малга бата кылып кайра киргиле, деп суроолу карады экөөнө. Мал сойбой эле койгула убарып алып. Биз шаарга жылалы. Күмүшай чочуп, ай ошол кантип болсун? Ошончо алыстан келип конок болбой кетсиңер, жүргүлө күтүп калдык силерди. Сабырсынчы менен Медет ордуларынан туруп, үйесинин эркинен чыга алышпай сыртка чыгышты. Бул убакта куйруктуу кара козуну туура тартып, Карганбек бата сурап жиберди. Алаканын бетине жакындатып, Сабырсынчы: "Омин, жакшылык болуп, тилектер кабыл болсун", деп өзүнчө бир топко кобуранып бата кылды. Карганбек козуну көтөрүп чаап, буттарын таңганга ылайыкташтырганда, Күмүшай жип менен козунун бутун таңып кирди. Мунун баарын байкап турган Медет: "Бериңиз бычакты, мен соёюн козуну", деп элпек мамиле жасады. Карганбек: "Жок, өзүм ал 2 саатта эле союп коем. Жанагы уулумду дагы кече шаарга жибердим эле. Болбосо өзү эле союп коймок", деп актана сүйлөдү. Медет болгон жок. Карганбектин колунан бычакты алып, козуну өзү мууздап, шымаланып козуну союп кирди. Медеттин шайдоот кыймылы, жасаган мамилеси Карганбекке жагып турду. Берки күйөө балдарына салыштырмалуу, жашы улуу болсо дагы Медеттин сый кыймыл аракети Карганбекти эле эмес, Күмүшайды да өзүнө арбап алды. Бул убакта Сабырсынчы дарыталып каза болгон намаздарын окуунун камында жүргөн. Медет козунун терисин сыйрып болуп, ичегисин алып Күмүшайга карап: "Чараңызды бери жылдырыңыз, булганып калбасын". Күмүшай чарага ичеги карынды салып, кичүү кызына берди да, өзү самоорго кайра чай койду. Карганбек козунун буттарын кармап берип атып, Медетке суроо салды: "Эмне иш кыласың шаарда?" Медет өз ишин улантып жатып: "Өзүнчө ишканам бар. 2 жыл болду бул фирманы ачканыма. Мурда заводдо башкы инженер элем. Окууну Россиядан бүтүп келгем. Союз тараганда заводдорду талап кетишти. Андан да баштагыдай иш болбой калды". Сөзгө Карганбек кошулду: "5 жыл согушуп жеңе албаган Союзду бир гана киши талкалап, таратып жиберет деп ким ойлоптур? Кандай жакшы заман эле. Элдин баары иш менен камсыз болуп көңүлдөрү ток эмес беле? Мен дагы тракторду менчикке чыгарып алдым. Өзүм өмүр бою техника менен иштеп жүрдүм", деп өзүн бир аз тааныштырып өттү. Бирок Медетке бир суроону бере албай кыйналып турду. Ошол суроону берсе эле баары таптакыр башкача болуп, өзгөрүлүп кетчүдөй болуп сезилди. Козунун этин бузуп болгондо гана Медет башын көтөрүп, Карганбектин оюн билгенсип: "Сизге эмне болду? Этти эмне кылалы?" деди. Ой калтырган Карганбек уурусун карматкан кишидей: "Жөн эле. Күмүшай, казанга суу куй, эт салалы". Этти казанга аскандан кийин кайра чайга олтурушту. Эми баштагыдай кызылышпай, эки жактын көздөрүн эркин сезишип, сөз кезегин Сабырсынчыга беришти. Сабырсынчы берилүү менен сүйлөп, эт бышканча эриктирген жок. Ортодо эмне деген гана сөздөр сүйлөндү. Ооба, Карганбектин чоң атасы дагы сөзмөр, сөз баккан киши эле. Дали сөз төгөнбөчүдөй улаан бир сөз бүтсө, экинчиси уланып олтуруп, убакыт кандай өткөнү билинбей калды. Бир убакта Медет Сабырсынчыга: "Сиз ат башынын болушу Чоко Баатыр жөнүндө укканыңыз барбы?" деп сурап калды. Сабырсынчы берилген суроолорго маашырлана: "Чоко Баатыр жөнүндө кантип билбей калайын? Кыргызда андай асыл адамдар чанда гана төрөлөт го. Чоко Баатыр ушунчалык кечиримдүү, калыс адам болгон экен. Ата канат, андай адамдар унутулуп баратканы жүрөктү өйөйт. Ал убакта азыркыдай илим өрчүгөн кез болгондо, анда Чоко Баатыр дагы акчанын бетинен орун алмак. Илгери ырдаган адамдарды сайпанада бел теңине алчу эмес экен. Ал эми азыр ырчылардын баркын көтөрүп, акчанын бетине сүрөтүн чаптап калбадыбы? Мен эми Чоконун бир эле жолку эрдигин кеп кылып берейин", деп сынчы сөздү алыстан баштады. "Ниязбектин Сегизбек, Телегейи Тегизбек деп айтылат. Ошол Ниязбектин Рыскулбек деген уулунан Кайду Баатыр төрөлөт. Кайду Баатырдан биз кеп кылганы жаткан эл жакшысы Чоко Баатыр чыккан. Чоко убагында эл бийлеген, эл башкарган, эл камын ойлогон, калыс адам болгон экен. Кадимки Жантай улуу Шабдан дагы Чоко менен акылдашып иш алып барчу тура. Бир жолу Чоко жалган жала менен Сибирге айдалып баратканда, Курманжан датка: "Чоко, келе колуңду, мен сени Сибирге айдатпай алып калам.
кудуретим жетет дегенде Чоко Баатыр чыпалагын сунуп, эркек дагы катынга кол берчү эле сенден жардам сурап бул жерде жүргөнчө Сибирге барып келгеним артык эмеспи дептир. Ошондо Курманжандатка сунган колун тартып алып, канчалык кадыр баркын болсо да катын деген сөз басынтат экен дептир. Байкадыңарбы сөздүн төркүнүн? Ал кезде намыс эле аялдан жардам сурап барбы? Ал эми азырча аялга баш ийип, аялга багылган, аялдын таап келгени менен жан баккан сайпана эркектердин санарбы да. Жумуш жок деген сөздү бетке кармашат. Эркектик ар намыс, эркектин сыймыгы жоголуп баратат. Албетте, батыш эли намысты билишпейт. Баланы өстүргөндөн кийин өз жаныңды өзүң бак деп үйүнөн чыгарып коюшат. Аялынын тапканы менен жашай беришет. Аларда бир жолу жашайбыз, эптеп жан багыш керек деген гана ой менен жашашат. Ал эми кыргыз эли илгертен намысты туугармап, эркектер аялынан жогору болушкан. Сөздү муюп угуп олтурган үчөө сабыр сынчыга ушунчалык баа беришти. Сөзгө алаксып кеткен Күмүшай чочуп кетти. Абышка, сөзү кабыз деп атып этибиз эзилип кетти го, жүрү чыгарып келели, деп ордунан турду. Тамак желип бүткөндөн кийин Күмүшай Сынчы менен Медетке бир үйгө төшөк салып берди. Сынчы бир убакта «Медет, уктай элексиңби?» деди. Медет жалкасынан жаткан калыбында «Жок, эмне болду?» деп кайра өзүнө суроо узатты. «Буюрса иш оңунда, эртең айтат жогун. Сен шаарга барганда Бурулканга сөзсүз жолугуп, өзүнчө дагы бир жолу сүйлөш. Кийинки аптанын аягында үйлөнгөндөй бол. Мен дагы кетейин, иштерим калды». Кийинки жумада болбой калат го. Алгач квартира же үй таап сатып алалы. Анан үйлөнөйүн. Калипа алчу аялыңды үйгө алып келбе деп өтүп эле. Макул. Аны дагы ойлонуштурабыз, деп Сынчы сөз бүттү дегенсип унчукпай калды. Эртеси эртең менен чайга олтурушканда Карганбек сөздү эмнеден баштаарын билбей, бир топко бушайман болуп олтуруп, анан мындай деди. Эмне дейбиз? Кечетен бери көп сөздөр айтылды. Аз убакыт болсо дагы бири-бирибизди жакындан таанып калдык. Кемпирим кече орой сүйлөп койду окшойт. Оюңарга албагыла. Кызыбыз Бурулкан эмне десе, биз анын ою мененбиз. Бир чети кемпирим экөөбүз дагы сыймыктанып жатабыз. Ошончо кыздын ичинен биздин кызыбыз көңүлүңүзгө жагып, колун сурап келгениңерге, кымызды ичкенге, кызды сураганга бер деген сөз бар эмеспи? Кыз буйрган жердин бүлөсү. Эмне болгон күндө дагы кызыбыз бара турган жерине ыйлабай барса болду, деп сөзүн аяктады. Кемпири Күмүшай дагы башын ийкеп, «Ооба, Бурулкандын көңүлү болсо, биз кайда барат элек? Иш кылып келечеги кең болсо болду». Ортодо ар кандай сөздөр айтылып, дастарконго бата кылышты. Жолго чыгарда Медет Күмүшайды өзүнчө эендетип чакырып, «Сыйыңыздарга абдан ыраазыбыз. Суңган колду суутпай муну алып кирээңизге жаратыңыз. Кийин дагы өзүнчө келебиз», деп конверт сунду. Күмүшай чочуп, «Жок, кереги жок, эч нерсе албайм», деди. «Мен сизден сурандым го, суңган колду суутпаңыз деп». Күмүшай айласы жок конвертти алып, чөнтөгүнө салып койду. Анан Бурулканга берип койгула деп бир бүктөм кагаз берди. Коноктор жылуу коштошуп жүрүп кетишти. Дарбазаны жапкандан кийин Күмүшай, «Абышка, тиги болбой атып конвертти берди. Албайм десем болбой койду». Карганбек конвертти колуна алып ичин ачты. Американын көк акчасынан экини сууруп чыгып, $200 экен, мейлем, бергенин ала берели да. Чын ниетимен берип атса. Кийин дагы өзүнчө беребиз, келебиз, кирээңерге жараткыла деп айтты. Ол ачык тура. Буйрса кемпир, жашы улуу эле болбосо кызыңды кор кылбайт. Тарбиялуу жердин баласы экени билинип эле турбайбы? Ошону айтсаң, менин дагы көңүлүмө жагып калды. Мейличи, кызың тийсе тийип алсын. Мени анын акчасы деле кызыктырган жок. Кызымдын келечеги кызыктырып жатат. Кыздын багы күйөөдө деген чын экен. Окууну бүткөн эки кызың эмне болуп отурат? Бири алкаш, бири кежир балага тийип алып. Кой кемпир, сөздү токтот. Талаага баралы, деп Карганбек Медет берген $200 чөнтөгүнө салып, үйгө кирди. Бурулкан Медет менен Сынчыны узата карап туруп, узап бараткан машинанын номерин карап, эсине тутуп алды. Машина ирмелиштен бурулуп кеткенден кийин асыл буюмун жоготкон кишидей коңултактап, болуп өткөн окуя ага түш сыяктуу сезилди. Медет берген $100 кармап турган колу ысып, биринчи жолу доллар кармагангабы, же жакшы адамдар менен жолуккангабы өзүнчө толкунданып, бул күн Бурулкан үчүн бир башкача күн болду.
Көз алдына Медеттин жасаган жылуу мамилеси, жылмая карап көз кысканы, керегиңе жаратып ал деп акча сунганы, сырдуу көз карашы тартылып, ички сезимине бүлүк салды. Квартирасына келип, төрдөгү диванга боюн таштады. Ою уйгу туйгу. Ушул жашка келгени колун сурап үйлөнөлү, ал турсун сүйөм, жагып калдың деп бир дагы эркек айта эле. Сынчы менен Медеттин күтүүсүз жасаган мамилелери айткан сунушу кантип деп ойлонтпойт. Бурулкан, сага эмне болгон? Бирөөлөр капа кылдыбы? Ойлонуп эле калыпсың. Же бирөөнү сүйүп калып, сүйүү дартына кабылдыңбы? Эмнегедир бүгүн сенин табың жок да? Деп чогуу жашаган Гүлайым сурап калды. Жашы эле улуу болбосо, жакшы адам экен. А сен эмне деп жатасың? Эч нерсе түшүнгөн жокмун. Түшүндүрүп айтчы, деп суроолу карады. Бурулкан бир баштан болгон окуяны айтып, түшүндүрүп берди да, чөнтөгүнөн $100 алып чыгып, муну берди, керегиңе жаратып ал деп. Ай чын эле ойлончуш экен. Чын эле толгон кыздын ичинен сен жагыптырсыңбы? Кандай бактылуусуң? Эгер мен сенин ордуңда болсом, макул болмокмун. Үй сатып берем десе. Керек болсо азыр жаш кыздар курсагы челектей болгон министрлерди кармап алышып, баарын саттырып алып атышат. Ага караганда тиги киши менен нике кыйдырып, ата-энеңден колуңду сурап алган атпайбы? Алкашчы кызганчак бирөөгө тийгенче, улуу болсо дагы багып алган киши болсо болду да. Бирок тең менен дегендей, өзүң теңдүү балага тийгенге эмне жетсин? Бурулкан, жакшылап ойлон. Акчасына, байлыгына карап тийип алган менен келечекти да ойлоныш керек. Бурулкан ошончо көп кыздын арасынан өзүн тандап алганына сыймыктанып алды. Бир жагынан Сабыр сынчынын сөздөрү ойго салды. Эки анчы ойдун ортосунда калган Бурулкан түн бир окумга чейин уктай алган жок. Медет берген акчага апама белек алып берип жиберип, калганын өзүмө ылайыктап кийим алайын деп ойлоду. Буга чейин күнүмдүк оокаты жөнүндө гана ой жүгүртчү. Оюна Медет келгенде, Медет менен бир төшөктө жатканын элестетип алып, өзүнөн өзү уялып кетти. Бир убакта эмне болуп уктап кеткенин билбей калды. Эртең менен туруп чайга олтурганда гана Гүлайымга көргөн түшүн айтып берди. Гүлайым, түндө түш көрдүм. Түшүмдө жолборустун эки баласы эмчегимди эмип атыптыр. Жанымда кара чар жолборус эки баласын карап олтуруптур. Өзүм ыйлап атыптырмын. Анан ойгонуп кеттим. Эмнеге жоруйт? Билбейм, эмне деп жорушту. Бирок түшүндө ыйлаган адам сүйүнөт деп коет го. Сүйүнөсүң. Эмне күйөөгө тийиппи? Күйөөгө тийгенден сүйүнгөнүн көрө элекмин. Түйшүктүн баары моюнга жүктөлөт эмеспи? Бала багуу, үй иши ошентип убакыт өтөт. Аял затынын иши дагы көзгө көрүнбөйт эмеспи? Андан сатып жүрө бер. Аялдын көркү бала менен го. Бала төрөгөн, бала баккан керек болсо, аял затынын чоң бактысы. Эне болуу аял заты үчүн чоң бакыт. Ага жеткен да жетпеген да бар. Бурулкан олдоксон сүйлөп алганына кеч түшүнүп, сөзүн оңдомок болду. Азыр жашмын да, күйөө кайда качмак эле. Убагы келгенде тиебиз, бала дагы багабыз, баарына жетишебиз. Гүлайым Бурулкандын таарына түшкөнүн байкап, сөздү башкага бурду. Баса, балким сен жакшы түш көргөндүрсүң. Түштү жакшы жорутуш керек. Түш жоругандан да болот. Жана сени сынаган кишиге айтып жорутуп көр. Түшүң төп келбей, туш келсе бактылуу болуп калгың бардыр. Мен ал кишиге кантип айтам? Эмчегимди жолборустун эки баласы эмип атыптыр деп. Анын эмнеси бар экен? Эбин келтирип айтып жорутуп ал. Бурулкан ойлонуп калды. Кеминден келгенден кийин сынчы Кабыл Караянын айткандарын эстеп, ишти аягына чыгарып, биротоло кетейин мынча болду деген тыянакка келди. Канткени менен иш оңунда, Медеттин жанында болуп экөөнү үйлөнтүп, жакшылыгына катышып, дагы айта турган сөздөрүмдү айтайын. Кийин Калипа чыргылып, берген убадасынан айнып калабы? Кой, эртели күндү кеч кылбай ишти баштайын деп Медеттин жанына басып келди. Медет, убакыт али эрте. Барып Бурулкан менен сүйлөшүп, анан үйдү издейли. Убакытты чойбой. Мен дагы силердин тоюңарга катышып коюп, анан кетейин. Макул, азыр Ош базарына барып, ага жолугалы. Ал эмне дейт болду экен? Ойлон деп айттым эле. Баса, апасы Бурулканга берип кой деп бир бүктөм кагаз берген. Жакшы. Аманатты аткарыш керек. Аманатты аткарган чоң соо иш. Аманатка кыянат кылган чоң күнөө болот. Бурулканга кат жазып берген го. Эмне деп жазды болду экен? Ачып окуйлубу? Кой, ошол кантип болсун. Жакшы эле мааниде жазгандыр. Бизди кандай кабыл алышты, кандай жакшы узатышты. Ошону эле төлөгө кылып кой. Тамаша, албетте, бирөөнүн катын окубаш керек. Ал адамгерчиликке жатпайт. Мен тамашалап койдум. Күн кечтеп калган кезде экөө ээрчишип базарга келишти.
Кырка тизилип нан саткан кыздарды кыдыракей карап келатышканда экөөнүн алдынан Медеттин кайын эжеси жолугуп калды. Медет муну күткөн эмес. Саламдашканынан эле иш чатагына айланганын билди. Медетти бери жакка чакырып алып: "Эй, эмне? Сен токол аял алгантасыңбы?" деп сөздү чукул баштады. "Тиги абышка экөөңөр кайдагы эскичиликти эске алып атасыңар? Эмне Калипа тууган баласыга жакпай калдыбы? Илгеркидей баатыр уулдун азыр кимге кереги бар? Азыр деген күчтүү эмес, акча тапкан, иштеген киши эл багат. Техника өскөн заман." Медетке кайын эжесинин калган айткан сөздөрү кулагына кирген жок. Аларды Бурулкан бер жакта күтүп турган эле. Сабыр сынчы Медетке айткан сөзүн угуп, Бурулкан укпасын деген ойдо аны аластытыш үчүн сөзгө тартты. "Кандай кызым, биз сени издеп келдик эле." Бурулкан Медет менен жанындагы аял эмне жөнүндө сүйлөшүп атканын түшүнө бербей, Сабыр сынчыга алаксып калды. Себеби аралык алыс болгондуктан алардын сөзү угулган жок. Медет Бурулканды Сабыр сынчы алаксытып калганда жүрөгү ылдыйлап, эч сыр бербей кайын эжесинин сөзүнө көңүл бурмуш болду. "Угуп кой, Медет. Эгер сен токол ала турган болсоң, Калипа эмес, мен арызданам арызданчу жерге. Кыргыз байса катын алат дегендей, колуңа акча түшүп калган го. Эл укса эмне дейт? Баягынын күйөө баласы токол катын алыптыр деп элден уялсаң боло. Өз каныңдан жаралган балдардан үмүт үзүп, башка катын алуу эмне деген шумдук? Алмас чоңойсо, сенин кылыгыңа нааразы эле болбойбу? Бир эскини кармаган чалдын сөзүнө кирип, кыздарың чоңоюп калды, кызың аселден уялсаң боло. Калипанын сен алчу аялдан эмнеси экен? Кана айтчы." Дем албай сүйлөгөн кайын эжесинин сөзүн уккусу келбеген Медет: "Эже, кечинде үйгө келиңизчи. Көчөдө бул иш чечилбейт. Сизге анан түшүндүрүп берем. Азыр бара бериңиз. Мен 1-2 сааттан кийин барам." Медеттин жай, маанилүү айткан сөзү Анипаны тайсалдатып, башка сөз сүйлөөгө тыюу салгандай таасир берди. Медет болду эми дегенсип, көзү менен бир башкача караганда эле Анипа ашыкча сүйлөп алганын сезген. "Болуптур. Мен азыр силердин үйүңөргө барып күтүп турам" деп жолуна түштү. Анипа эл аралап узап кеткенде, ооржуктон кутулгансып үшкүрүнүп алып, Сабыр сынчы менен Бурулканга жакын келип: "Иштериң кандай? Соодаң болуп атабы?" деди Бурулканга. Медеттин жылуу мамилеси Бурулканга жакты. "Буюрса жакшы эле" деп уялыңкы жер карады. Ортодо бир аз тынчтык өкүм сүрдү. Экөө тең башка сөз таба албай туруп калганда, Сабыр сынчы: "Медет, аманатты унутуп калдыңбы?" деп суроолу карады. Медет капыстан: "Рас эстетпедиңизби? Сиз айтпаганда унутуп калмак экенмин. Эмнегедир акыркы убакта унутчак болуп баратам. Бурулкан, сага апаң кат берип жиберди эле. Биз силердин үйүңөргө барып келдик" деп чөнтөгүнөн бир бүктөм кагаз алып чыгып, Бурулканга сунду. Бурулкан катты алып: "Рахмат сизге. Үйдөгүлөр кандай жатышыптыр?" "Баары жакшы. Бурулкан, ээн олтуруп сүйлөшөлүчү. Бул жер ыңгайсыз болуп атат. Жакын жерде кафе барбы?" "Кафеден башка жакка деле баралычы. Бирок азыр эмес. Мен бул нандарды сатып болоюнчу. Бир аз күтө турасыздарбы?" Медет дагы нанды сатып алыш үчүн чөнтөгүнөн намыянын алып чыкты. Бурулкан бул жолу Медеттин жоргуна каршы болду. "Жок, кереги жок. Өткөндө эле сатып алганыңыз жетишет. Бул жолу өзүм эле сатайын. Аны коюп сиздер базар кыдырып келиңиздер." Экөө Бурулканга ыраазы болуп: "Анда ушул жерде жолугушалы. Жарым сааттан кийин ушул жерде болобуз." "Макул, ага чейин нанды сатып келейин." Медет менен сынчы базар кыдырып бир кафеге киришип орун алышты. Сабыр сынчы Медеттин түрүнөн эмне болгонун байкап, сөздү эмнеден баштаарын билбей, сөздү өзүң башта дегенсип үмүттүү карады. Медет кабагы бүркөө: "Кайын эжем албуттанып алыптыр. Кечинде сүйлөшөбүз. Токол аял алсаң арызданам деп атат. Бул жагын ойлонбоп турбуз да. Калипа билбесе жакшы болмок эле. Кайын эжем укса ал дагы келет. Тажал аял эле кап, бекер иш болду." Мен дагы четин уктум. Бурулкан угуп калбасын деген ойдо аны четке алаксытпадымбы? Эмне кылабыз? Эми үйгө барсам, кайындарым чогулуп алып мени соттошот. Кайнагам аялы менен келет. Бажам келет. Баарына телефон чалып чакырат. Чын эле сотко беришсе, фирманы дагы текшерет. Эмне сотко берем дедиби? Ооба, арызданчу жерге арызданам деди. Сабыр сынчы бир топко ойлонуп, бир жерди тешеттик деген калыбында: "Мен ушундай болот деп ойлогом. Бирок бир жылчык табылар. Баарын көрө жатабыз. Тоскоолдугу жок, иш болбойт. Ойлонолу. Бурулкан эмне дейт болду экен? Сизде сөзүм бар эле деп айтып калды." Бул убакта алардын жанына келген официант сөздү бөлүп:
Эмне заказ кыласыздар? Деп жооп күтүп туруп калды. Медет кош көңүл: Сиз эмне тамак жейсиз? Чай эле ичем. Жаңы эле тамак жеп чыкпадыкпы? Бир чыныдан эле чай ичели. Медет Сынчырдын айтканынан чыга албай: Бизге чай эле берчи, анан дагы көрөбүз, деп официант кызга заказ берди. Экөө бир топко кеңешип олтурушту да белгиленген убакытта кафеден чыгышты. Бул убакта Бурулкандын 4-5 наны калган эле. Медет алатынча калган нанды Бурулкандын колунан алып, бери жактагы майып кайыр сурагандарга таратып берип, акчасын Бурулканга сунду. Бурулкан акчаны албайм деген түр көргөзүп: Жөн эле коюңуз, мен барып акчаны тапшырып келе коеюн. Медет болбой нандын акчасын берип: Тез кел, биз сени тигил жерден күтөбүз, деп эки жолдун кесилишин көргөздү. Мен бат эле, деп Бурулкан жөнөп кетти. Медет менен сабырсынчы кеминге кеткенде Калипа ачуусу келип, эжеси Анипага телефон чалган. Эже, тез келип калыңыз. Сиз менен тууганча сүйлөшө турган сөз болуп калды, деп бышактап айтып, ыйлап жиберген эле. Сиңдисинин ый аралаш тез кел дегени Анипанын шаштысын кетирди. Анан эмне кылмак эле, бир тууганы болсо, такси кармап шашылыш жөнөгө туура келди. Жолдо эмне деген гана ойлордун кучагына сүңгүп кирди. Медет жөнүндө эч жаман ойлогон жок. Медетти жакшы көрчү. Калипаны капа кылат деп эч ойлогон эмес. Таксиден түшүп шашкалактап, эшиктин коңгуроосун кайра басып жиберди. Калитка ачылганда эшиктин босогосун аттабай: Эмне болду? Деги жайчылыкпы? Сиңдиси Калипанын түрүн көрүп эле кучактап калды. Эжесин көргөн Калипа ого өтөр бышактап ыйлап: Эче, эмне кылам? Медет токолай алалам деп атат. Эл укса, туугандар укса эмне дейт? Эмне дейсиң? Кайра айтчы түшүндүрүп. Жүрү, тиги диванга олтуруп сүйлөшөлүшү. Жанагы үйдө бир айдан бери жүргөн киши бар эмеспи? Ошол абышка издеп таап, тандап алып бермек экен. Көрсө ал мында жөн жүрбөптүр. Анын айтуусу боюнча ага жаккан кыз баатыр, эл баккан бала туйт имиш, деп Калипа өз түшүнүгү менен бир баштан айтып берди. Сөзүн толук уккан Анипа албуттанып: Алар азыр каякта? Экөөнүн тең абийирин кетирейин. Тапкан шылдоолорун кара, тим эле башка шылдоо таппай калгансып. Алгыс тууган баланы, сен туй албай калыпсыңбы? Эмнени сепсең ошону аласың деп сен эмне айтпайсың? Карасаң, жаш катын алгысы келип, кыз алган сени чанып. Ой, эркектерде деле ал жок. Чөнтөктөрүнө бир тик акча түшсө эле экинчи катын алам деп чыгышат. Эмнеге аялдар экинчи күйөөгө тиемдебейт? Шашпа, жолугарбыз. Коркпа. Мен эле болсом ага экинчи катын алдыра коем. Сенин намысыңды тебелетпейм. Азыр деген илгерки заман жок. Баары эл бакпайт, мээси бар. Акчасы бар аял болсо деле эл бага алат. Эрдин тагдырын чечип коет. Ага капа болбо. Биз барбыз. Сен айтканда эл укса, үйдөгүлөр укса эмне дейт? Деп албуттанып барып токтоду. Эки бир тууган чай ичип олтурушуп, план түзүштү. Бишналиев менен Киев көчөлөрүнүн кесилишине келип, Бурулканды күтүп калышты. Эч сыр бербеген менен Медет ичинен санаа чегип, келечек жөнүндө ойлоду. Ушул маалда чоң атасы кабылы көз алдына тартылып, улам жөтөлүп коюп, айткан акыркы керезин эстеди. Ошол убакыттан бери жүрөгүн өйгөн атасынын керезин аткарган минтип кайын эжеси Анипанын жоругу айткан сөзү түпөйлүү ойду пайда кылып, боло турган ишке кедерин тийгизмей болду. Калипага билгизбей эле Бурулканды алганда болмок экен. Көп кишилер үй бүлөсүнө, бир туугандарына билгизбей эле токол алып атышпайбы? Бекер жаңылган экенмин. Эми баары бүттү. Бурулкан эмнени айтам деди болду экен. Сизде сөзүм бар дегенине караганда бир маанилүү сөз айтчудай деп ойлоп, Сабырсынчынын айткан сөзүн эстеди. Сабырсынчы Медеттин оюн бөлүп: Медет, мен сенин үйүңө бүгүн барбай эле койсом кантет? Эгер кайын журтуң келсе, мен силерге тоскоол болом го. Жанагы кайын эжең мага көңүл оруткан сөз сүйлөп коебу деп коркуп турам. Медет Сынчырдын айтканына муюп: Сиз туура айтасыз, бүгүн үйгө барбай эле коюңуз. Сизге бир мейманкана караштыра алам да. Бирок эмнегедир жүрөгүм опколжуп, көңүлүм ооруп турат. Бүгүн кечинде чоң жаңжал болот го. Эмне болсо дагы оң жагына болсо экен. Медет, сен ага көп капа боло бербе. Сен канчалык капа болсоң, ошончолук ден соолугуңдан ажырайсың. Эр жигит көтөрүмдүү болушу керек. Айттым го сага, ар нерсенин кыйынчылыгы, тактап айтканда көлөкө жагы болот деп. Бир катын чыр салат деп эле чүнчүп калсаң эмне болот? Аны коюп келечегиң жөнүндө ойла. Сынчынын салмактуу сөздөрү Медетке шык берди. Эч үндөбөй айтылган сөздөрдү угуп, Сынчыны ыраазы боло карап:
Рахмат сізге, чоң атам кабыл сиздин сөздөрдү ук деп айтты эле. Сиз айткандай бир катындын айткан сөзүн эмне тергем? Деп өздөрүн көздөй жакын келип калган Бурулканга сыр билгизбей, сөздү башка нукка буруп кетти. Баягыдай бир жерге олтурсак болмок эле? Сынчы Медеттин сөзүнө ыраазы боло, убакыт кенен, олтурса олтуралы. Бурулканга да айта турган сөзүм бар эле, деп жандарына жакын келип калган Бурулканга: Эми сен Бурулкан биздин сөздү ук. Жакшы сөздү жакшы тамак ичип олтуруп укканга эмне жетсин. Медет экөөбүздү дагы кафеге чакырып жатат, баралы. Адамдын көңүлү назик болот эмеспи? Чын көңүлү менен чакырган жерге барбай койгондо болбойт го. Бурулкан күлүп: Мен Байкенин акчасын аяп жатам. Акчанын табылышы кыйын, жоголушу оңой. Өткөндө эле ресторанга киргизип, көп акчасын сарптап койду. Эми дагы чакырса, уятым жол бербей жатат. Анда тамактын акчасын мен төлөйүн. Бекер табылган бир сомдон корк дегендей, Медет Байкенин акчасына бекер эле тамак иче берсек, анда адамдык сапатыбыз кайда калат? Деди. Бурулкандын бул айтканына тигилер ыраазы болуп, эмне деп айтарын да билбей калышты. Курч айтылган сөздүн табы чагылгандын илебинен да күчтүү болот эмеспи? Өзгөчө сөз баккан сабыр сынчы ыраазы болгонун жашыра албай: Анда кафеге кирели. Тамактын акчасын мен төлөйүн. Сен айткан мен эсиме келбептир. Уккандан кийин гана ойлонуп атпаймынбы? Асыл таштан, акыл жаштан деген ушул. Өмүрлүү бол, Бурулкан. Ушунуңдан жазба. Эгер сенин ордуңда башка адам болгондо бул сөздү айтпайт эле. Элдин баары сендей болуп, келечекти ойлошсо, анда жашоо эч ак оңолмок болчу. Карачы муну, деп жандардан өтүп бараткан жарым жалаңач кийген кызды көргөзүп, бул кыз дагы убагы келгенде карыйт. Ушул бойдон турмак беле. Өзүнүн денеси менен мактанып баратат. Мени көргүлө мага суктангыла дейт. Суктанган бирөө жаман ойлоп жатканын билет болду экен. Деп тиги кызды узата карап туруп калды. Медет бул жолку сынчынын айткан сөзүн жактыра бербей: Ар ким өзүнүн дооруна жараша кийинет да. Сиздин жаш кезиңизде кыздар мындай кийинишчү эмес. Ал эми азыр жалпы аял заты шым кийип, кээси жарым жалаңач жүрүп калды. Сизге өөнү учурап жатат. Аны дагы түшүнөм, бирок, деп сөзүнүн аягына чыкпай, машинасынын эшигин ачты. Эптеп базардын пробкасынан бошонуп, шаар ичиндеги бир кафеге келип токтоду. Үчөө ээрчишип басып, кафеге киришти да ээнирээк жерден орун алып олтурушту. Тамакка заказ берилгенден кийин сабыр сынчы узун сабак сөзгө кирди. Илгери бир өткөн заманда бир абышка менен кемпирдин жалгыз кызы болгон экен. Кыз ушунчалык акылдуу, анан сулуу болуптур. Бойго жеткен сулуу кызга ким кызыкпайт? Күн өткөн сайын абышка менен кемпирдин үйүнө жуучу түшүп келген кишинин саны арбайт. Кыздын атасы бир күнү ыйлайт: Кап, кызым, сен эркек болгондо эмне күндө сага жуучу түшүп келген кишинин саны арбыды? Сен күйөөгө кетсең, биз эмне болобуз? Карыганда бизди ким багат деп арманын айтат. Кыз атасынын арманын угуп, атасы менен энесин аяп, өзүнүн кыз болуп төрөлүп калганына өкүнөт да мындай бир ой ойлоп табат. Эртеси атасына айтат: Ата, менин чачымды устара менен алып салыңыз, анан келген жуучуларга өзүм жооп берем дейт. Атасы кызынын айтканына макул болуп, кыздын чачын устара менен кырып салат. Анан келген жуучуларга кыз мындай дейт: Менин чачым жок, башымда таз болгондон алдырып салдым. Эгер таз келиндүү болгуңар келсе, мен каршы эмесмин. Экинчи менин шартым балаңыз келип, мени менен жолугуп сүйлөшсүн дейт. Ошондон келген кишилер кызды таз деп, жуучу түшүп келгенин токтоткон экен. Ошентип кыз акылы менен ата-энесин келген жуучулардан куткарыптыр. Кийин өзү теңдүү, акылдуу дыйкан балага тийип, болгонун болгондой түшүндүрүп, ал баланы өзүнүн үйүнө киргизип алыптыр. Мен бул окуяны эмнеге айттым, түшүндүңөрбү? Медет менен Бурулкан баштарын чайкашты. Бурулкан, сен бизге акыл кошпосоң болбой калды. Сенин сунушуңду да угалы. Балким сенин айткан акылың жөндүү болуп калар. Бурулкан бүшүркөп: Айтып көргүлө, колумдан келишинче акыл кошконго аракет кылып көрөйүн. Сабыр сынчынын бул сөзү Медетти ойго салды. Дароо кайнэжем жөнүндө айтат экен деген ой көңүлүнө келип, суроолуу Сабыр сынчыны карады. Бирок сынчы Медет ойлогон ойду айткан жок. Такыр башка сөздү айтты. Бурулкан, сен эстүү кызсың. Сага айта албай аткан сөзүм бар. Бирок сен ал сөздү кандай кабыл аласың билбейм.
Аңгыча тамак келип сөздү берип салды. Сынчы алаксып калып, айтыла турган сөз кийинкиге калды.